1,5 ай бою Сеннамед клиникасы тарабынан уюштурулган оору жана чечим аттуу семинар болуп өттү. Семинарды фармацевтика илиминин кандидаты Шайлообек Үркүнбаев өтүп, көп адамдарга ислам медицинасын таркатып тааныштыра алды. Баш оорудан таза эле кутулгусу келгендер барбы, кол көтөрүлөчү. Бүгүн мына ошол оору жана ошого чечим жазайбыз, чечим кылабыз. Оорудук врач корос, врач мурда илгери аптекага жиберчү эле, азыр башка эле лаборатория, анан кийин кайра келет аптека, треугольник, мына ушул бүгүнкү салттуу медицина. Муну көрмөктүгүл өзү жеп атабыз биз. Аралашып жүрөбүз. Белгилүү. Эмне дегенде төшү каккан врачтар мис кыйратабыз деп көп ооруларды дарылай албай атат. Ушул салттуу медицинага дары-дармек менен аркасынан окуп 5 жыл жүрсөм, 15 жылдан бери ушул ислам таапчылык, медицина пророка деп коет аркасынан изилденип жүрөм. Келечек балдарыбыз дейбиз. Бүгүнкү карап көрсөк статистикада мынакей 420 үй бүлө дейт. Эмне аутизм? Аутизм деген өзүнчө бир коом, движение ачылыптыр. 1,5 сааттан турган бул семинар ислам медицинасынын актуалдуулугун көрсөтүп, пайгамбардын медицинасын даңазалайт. Семинарда салттуу медицина дабалай албаган ооруларга ислам медицинасы кандай чечим берет? Ден соолукту зыянсыз кантип чыңдайбыз? Канткенде оорунун симптомун эмес, себебин жеңебиз деген суроолорго жооп берилип, ооруларга чечимдер берилди. Ислам медицинасында мына Куран Аллах таалам айтып атат. Куран шифа дейт. Бардығысқа шифа. Жин оору, бала оору, аял оору деген жоқ. Бардығына шифа. Болгондогана. Шарт коюп койду мынакей. Имандууларга дейт. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир мынакей 14 000 жыл мурун эле айтып койду. Муштумдай жүрөк бар. Ошодон бардыгы байланышкан. Андыктан Куранда да пайгамбарда канча жерде келет, жүрөңөрдү тазалагыла, жүрөңөрдү дарттан, жүрөңөрдү оорудан, жүрөк деп канча келет. Мына ошон үчүн исламда сонун жооп бар. Жооп исламда жатат. Семинар акысыз өтүлүп, ага бардык каалоочулар катышты. Жөнөкөй эле эмес, жогорку категориядагы ак халатчандардагы семинар пайдалуу болгонун айтып, ыраазы болуп кайтышты. Семинар өзгөчө болгондугу бул мен ушул убакытка чейин бул дарыларды колдонуп жүргөм, бирок эң чоң себебин билбептирмин. Бул жана жүрөк ооруларынан тынчсыздангандыктан болор экенин, жана завистте, хасат, көрө албастыктан ушул оорулардын барып келе турганын, жана биз ошо Аллахтан алыстап кеткендиктен ушул оорулардын баары пайда болгонун устаз аябай тастыктап берди. Ошол жеринен бул маалымат аябай пайдалуу болду. Мына айткан жалпак тил менен түшүндүрдү устаз. Баары жакшы, түшүнүктүү. Кандай десем, оңой түшүндүк да, баарыбыз жеңил жетти бизге. Сунуштайт элем башкаларга да келип бул жерден пайдалуу илим десем да болот, илим алып кетсеңер болот. Бүгүн ушу медицинага чакырбасак, пайгамбар медицинасына эртең кеч да. Муну билбегендер көп да. Бул медицина бар, бирок эл арасында билбегендер аябай көп. Себеби бүт дүйнөнү жанагы ВОЗдун протоколу менен иштеген, азыркы официалдуу медицина ээлеп алган, официалдуу фармакология ээлеп алган. Мына дүйнөдөгү эң биринчи медицина болгон биздин пайгамбарыбыз медицинасы көлөкөдө калып калган. Мында ушундай семинарлар көп болсун. Катышуучулар семинардан салттуу медицина алы келбеген ооруларды ислам медицинасы айыктыра аларына ынанып, пайгамбардын медицинасын жакындан тааный алышты. Келген катышуучулар үчүн бардык дарылар арзандатуу менен берилди. 3 жумага созулган бул семинарга катышууну каалагандар дагы да көп. Өлкөдө болуп жаткан акыркы кырдаалга байланыштуу бул семинар онлайн түрүндө башталганы турат. Сеннамед клиникасы катышууну каалаган инсандарды онлайн түрүндө болчу оору жана чечим аттуу семинарына чакырат.